рахматуллахи ва баракатух. Аллах Тааланын тынчтыгы, рахматы, берекеси сиздер менен болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу сүйүктүү кыргыз элибиз. Кайрадан сиздер менен баарлашуу программасында уулуңуздар Рустам Молдобеков. Сиздер менен көрүшүп жатканыбызга аябай Аллахка Таалага чексиз шүгүр кылабыз. Жана биздин бүгүнкү куттуу студиянын сыйлуу коноктору бар. Устаз Аскарали Акрамов, Закария мечитинин баш имамы, имам хатиби Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам атындагы медресенин мугалими, 15 жыл Ислам университетибизде эмгектенип, ага окутуучу болуп эмгектенген устаз. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Рахматуллахи ва баракатуху. Жана биздин элибизге ушундай жеке ишкерлиги менен, коомдук иштери менен кызмат кылып жүргөн биздин Самаган ажикебиз Үркүн уулу, кош келипсиз. Кош көрдүк. Кудай кушубак кылсын. Жакшы. Ошол эми элибизге сиздерди мындай мусулман бир туугандарыбыз тааныйт, бирок көпчүлүк элге таанытып коюш биздин милдет. Ошол өзүңүздөрдүн ошол өмүр таржымаңыздарды айтып берсеңиздер, ошол каерде туулуп, кимден илим алып, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва лакибату лил муттакин. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбия'л мурсалин Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва сахбихи ажмаин. Алгач бизди көрүп турган көрөрмандардын баарына Аллах Тааланын саламын жолдойбуз. Аллах субхана таала баардыгынын жашоолоруна тынчтык берген болсун. Эми албетте биз Кыргызстанда Ош областына караштуу Кара Сыр районуна Мады айыл өкмөтүндө диний үй бүлөдө төрөлгөнбүз. Биздин атабыз, чоң аталарыбыз андан чоң аталар да ошол медресе менен тыгыз байланышта болуп, илим менен тыгыз байланышта болуп, диний чөйрө болгондуктан биз да ошол атабыздын немесинде диний чөйрөдө төрөлүп калдык. 1975 жылы ошол акыркы декабрь айларында төрөлдүк. Атабыздын ушунчалык эмгеги бизге өтө чоң. Айта кетсек, бул шүкүр катарында атабызга Аллах Таалам акыретін берген болсун. Өзү устазга тапшырганга чейин бир топ башталгыч илимдер менен бизди абдан каныктырып окутту. Мисалы, тилибиз чыкканда эле 3 жашыбызда эле калима шахадат 6 келмени жаттатып, андан сырткары 6-7 жашка чейин Курандын тамгалары менен таанытып окутуп, 10 жашка барганыбызда бизди намазга, орозого кадимкидей жыгып, андан кийин мына бул тажвид илимдерине китеп жүзүндө, анда түрки тили деп коет, бизде кыргызча китептер өзбек тилинде болгон эмес, араб тамгасы менен жазылган, мааниси түркчө болгон осмони кат деп коет, же болбосо чыгатай каты деп коет, ошондой кат менен бизди окуткан. Башталгыч илимдерди ошо атамдан окуп, андан кийин 80 жылдар аягы 89 жылга жакын чукулдай Тажикстанга мурунку рахмат өтүп кеткен муфтий Дамла, Запсатер Дамла деп коет, ошонун айылы Кыргызабад деген айылда устаз Молдо Надыр Дамлага алып барып, ал жерде илим окудук. Андан кийин ал жакта да бир 2-3 жыл окугандан кийин устаз менен кошо Талас шаарына келип, Таласта устаздын жанында сабак алганча жана көптөгөн балдарды ошол жерде окутуп, таалим тарбия берип, ошолор менен кошо өзүбүз дагы илим алдык. Андан кийин устазыбыз Молдо Надыр Дамладан рухсат алып Ошко кеткенимде, Ошто жөн жүрбөй, устазыбыз Молдо Шакир Дамла рахмат өтүп кетти. Ошол кишиде дагы фикхи китептерди ошол кишиде окудук, Шариф Лукая, Хидая жана усулдарды ал кишиде окудук. Кийин устазыбыз Молдо Шакир Дамла Бишкекке көчүп келген кезде, кайра биз устаздан уруксат алып, Тажикстанда бизге Орто Азияга илим алып келген Мухаммаджан Хазрат Мавлай Хиндустани деген дамла бар эле. Аны көбү тааныйт, Орто Азия тааныйт. Ошол кишинин эң алдыңкы пешкадам шакирти Хазрат Хикматулла Дамла деген кишинин колунда ошол жерде илим үйрөнүп, ошол жерде илимди акырында жыйынтыктадык ошол жерде. Хадистердин тобун жыйнактарын окудук, усулдарды көрүп чыктык, тафсирлерди окудук ал жерден. Кийин устазыбыз бул жакта Молдо Надыр Дамла Ислам университетине биринчи университет болуп аталып, Молдо институт болчу. Андан кийин университет болуп аталганда
устазыбыз бизди жумушка чакырып ошол жерде 2002 жылы аягы 2003 башы болуп биз Ислам университетке биринчи мугалим болуп кабыл алынып ошол жерде 15 жыл 16 жыл кызмат көрсөттүк мына коронавирус чыкканга чейин. Андан кийин эркин жүрүп устазыбыздын өзүнүн медресесинде барып ал жерде сабактар берип аттык. Фик, акида, сар, нахви жана башка бүт ислам сабактарыны толугу менен эле берип жүрдүк. Азыркы учурда Кудайыма шүкүр ушул жогоруда айтылган Закария мечити Дордойдун четинде жайгашкан. Ошол жерде имам хатип болуп, ошол жерде иштеп келүүдөбүз азыр иншалла. Жакшы устаз. Алла разы болсун. Ошо Ислам университетте кайсы сабактардан бердиңиз? Ислам университетте эң алгач сарф нахвилерден сабак бердим, грамматикадан. Андан кийин фик темасында да көп сабак бердим, акида темасында да көп сабак бердим, хадистен сабак бердим. Кийин хаят сахаба деп сахабалардын өмүр баян жөнүндө, сира, пайгамбар салам өмүр баян жөнүндө да сабактар берип жүрдүм. Андан кийин чоң класстарга ошол баягы чоң деңгээлдеги даражада баягындай грамматика сабактары бар эле. Кафия жана башка шарамулла деген ошондой китептерден сабак берип жүрдүк. Андан кийин ошол акыркы учурларда ошол акида жана ошол хадис сабактарында неме кылдык, берип жүрдүк. Азыркы учурда медреседе фик сабактарына көбүрөөк мен берем. Андан кийин усул шаши, усул сабактарын, усул фик боюнча сабактарды беребиз. Андан сырткары сира сабактарын да беребиз иншалла. Жакшы. Кийинки коногубуз Самаган ажы. Аллах разы болсун. Бизде динге молдолор эле, алымдар эле кызмат кылат деп кээде эле ойлоп калат, бирок ошол кишилердин кызматын кылып жүрүп, ошо динге коомдук иштерде аралашып, жеке ишкерлиги менен ошол элге, ислам динине кызмат кылып жүргөн адамдарыбыз да Кудайга шүгүр элибизде аз эмес. Ошолордун бирисиз. Анан сизде ошондой келер илим алышка мүмкүнчүлүгү жок, бирок ошентсе де алым бол, же шакирт бол, же ошолордун кызматын кыл, же жок дегенде сүй дейт. Бешинчиси болбо дейт го. Ошосу кандай эми сиз ушундай кызмат кылып жүрөсүз, сүйөсүз, шакирти болуп эме кылып жүрөсүз. Анан ошо сиздин да өмүр баяныңыз кызык экен да, кээ бир адамдар сизден да үлгү алышы мүмкүн. Ошол өзүңүз устаздай болуп тааныштырып кетсеңиз, каяктан туулган, кимден туулган, кимде буга чейин диний билимдерди ошол өмүр баяныңызды айтып берип коюңуз. Жакшы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим, мен өзүмдү кандай деп тааныштырсам, өзүмө бир аз эме болуп турат да. Мен Алай районунун Корул айылында 1975 жылы жай айларында жарык дүйнөгө келгем. Атам аскердик доктор болчу, врач болчу, военный врач. Көпчүлүк өмүрүн ошо Германияда, Украинада өткөзгөн. Анан ошо биз айылда төрөлдүк, айылда чоңойдук. Алла Тааланын ошондой бир жакшылыгы деп айтсам болот, себеп дегенде Алла Таала кайсыл пендесин жакшы көрсө, ошол пендесине сыноо берет экен да. Ошондой эле биз атабыздан эки бир тууганбыз, Табылган деген иним бар. Экөөбүз жаш калдык. Мен 3 жашында, иним 1 жашында. Эми Алла Таала ушундай сыноо бергенине шүгүр дейм, себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле атасынан курсакта экенинде калды, энесинен 6 жашында калды. Буда эмне жакшылык бар деген түшүнүк бир адамдарда суроо туулушу мүмкүн да. Бул суроого мен ушундайча жооп бермекмин да. Эгерде адам ишенген бирөөсү болсо, атасы болсо, энеси болсо, же дагы бир чоң кызматта иштеген бир туугандары болсо, ал Кудай Тааланын кереги жок ага. Атам айтам, же болбосо апам айтам, же дагы бирдемке. Анан эми бизде апам, Алла Таала ана рахмат кылсын, апам өзү чоңойтtu, 6 эжем бар, жалгыз иним бар. Ошо бизди канаттууга кактырбай, туншуктууга чокутпай, ушу жакшы тарбиясын берди. Ошол Алай районунун Корул айылында 11-классты бүткөнгө чейин окудук. Алла Тааламын дагы жакшылыгы ушу окууну бүткөндөн кийин дагы эми ал кезде 92 жылы бүтүрдүк. Ошондон баштап заман
өзгөрүп кетти, чатак болуп кетти. Көрдүңүздөр, кыйынчылык, кризис заман келди. Ошол маалда биз дагы элчилеп ошо тирилик кылып чыгып кеттик үйдөн. Айылдан кеттик, шаарга бардык, жумуш кылдык, ар кандай сферада иштедик. Ошондо да ошо Алла Тааланы унутпай, ошол жерде дагы Алла Тааладан дуа кылып, Казакстанда иштедик, Россияда иштедик. Ошондо дагы Кудай Тааланын жакшылыгы ушул өзүнө жакындатты. Биз канча үйдөн алыстадык, бирок Алла Таала ошончо жакындадык. Намазыбызды тургуздук, алхамдулилла. Мына 2010-жылы биринчи ажылыкка барып келдим. Кайнатам менен Алла рахмат кылсын кишини. Кайнатам кызмат кылып барып келди. Кийинки жылы апам алып барып келдим. Апам ошондон көп өтпөй эле оорунун эмесинен өтүп кетти. Бирок ошо Кудайыма шүгүр, апамды да ушул ажылык сапарга алып барып, Алла Тааланын үйүн көрсөтүп, ибадат кылып, ошол жерден дуасын алып. Андан бери ушул сиз жана айтып кеткен хадиске амал кылып жүрөбүз. Илим алалы десек, баягы бир аз жаш өтүп калганга жакшы жукпай атат. Оокат тиргилик деген бар экен, дагы ушундай бир тоскоолдуктар көп болот. Анан илим алуучу дагы боло албай атабыз, илимдүү да боло албай атабыз, бирок эми ошол аалымдарга кызмат кылалы деген жүрөктөн чечим чыгарып, колдон келишинче мээнет кылып атабыз. Алла Тааланын динин жайылтышка, Алла Тааланын динин жайылткан адамдарга жардам беришке, Алла Таалам канча мүмкүнчүлүк берсе, өмүрүбүздүн аягына чейин ушундай бир чечим чыгардык. Ушул ислам динине, ислам дининин биздин Ханафи мазхабындагы аалымдарды акыркы деминге чейин Кудай буйрса колдойбуз деген ниетибиз бар. Анан эми бул ислам дини дегенде эле баарыбыз ошо намазды дагы, орозону, анан кийин зекет, ушу баягы 5 фарзды эле түшүнүп келе жатабыз да. Бирок мен ушунча жылдан бери устаздардын артында жүрөм. Алла Таалам ыраазы болсун. Молдо Надыр Дамла менен аркасынан ээрчип жүрөбүз. Мына Аскар Али Дамланын артында жүрөбүз. Ушу кишилерден көп жакшы нерселерди үйрөндүк. Алла Тааланын бул жөнөкөй эле пендеге бербеген сырлары болот экен. Жөнөкөй пенделер түшүнбөгөн хикматтар болот экен. Бул нерсени бул сөз менен айтып, же болбосо бир сүрөткө тартып көрсөтүш кыйын нерсе экен. Буну аң сезим менен туят экенсиң да. Ошол себептен ошо дамлалардын артынан кызмат кылып, колдон келишинче жардам кылып, мен дамлаларга жардам кылып атам деп өзүм айта албайм. Себеп дегенде мен дамлаларга эмес, мен өзүмө жардам берип атам. Ушуну түшүнүп алышыбыз керек да. Биз мечитке же медресеге же бир жолго же бир ошо айылдын инфраструктурасына тетиги лампочка коюп берип койдуң жолго, же болбосо асфальттатып койдуң, же дагы бир тротуар жасатып койдуң, мен жасатып койдум деп ойлонбош керек да. Себеби ошонун себебинен Алла Таала балким сенин күнөөңдү кечирип, бейиштикке чыгарып, балким бейишке чыга турган болсоң даражаң бийиктетер. Биздеги максат ошол. Алла Тааланын момундар үчүн дайындап койгон бейишине чыгып, ошол жерде бийик даражаларга жетиш, пайгамбарыбыздын жанына кошуна болуш биздин негизги максат ошол болуш керек да. Айтат го, бирөөгө садака бердиң, садака бергенден кийин ал садака берген адамыңа, ошо садаканы алган адамга текебирленип караба дейт. Мен бердим, мен садака берип койдум деп керсейип басып кетпе дейт. Балким дейт, ошол адамды сен жакшы көр дейт. Эгер ал адам болбосо сен кимге садака берет элең, даражаң кантип көтөрүлөт Алла Тааланын астында. Мен ошол Аллага жакындаштын бирден бир жолу, Алла Тааланын ыраазылыгын табыштын бирден бир жолу ошол Алла Тааланын жолуна кызмат кылыш керек. Алла Таала берген нематтардан, Алла Таала берген байлыктан Аллахтын жолуна сарптап туруп, анан ошол дүйнөдө жана акыретте бактылуу болуш керек деген принцип менен жашаган адаммын. Кыскача айтсам, ошол өзүмдүн 9 балам бар, 2 уулум бар, 7 кызым бар, иншалла. Анан үй бүлөбүз чоң, албетте чоң балам азыр Америкага кеткен, бүткө жумуш кылып келейин деп. Анан балдарды деле ошо эметиш керек. Эң чоң кызым түрк лицейди бүткөн, Алато Ататүрктү бүтүрүп, анан азыр Түркияда жумуш кылат. Ошол кесиби боюнча, өзү түрк тилдери боюнча адис.
бир неберем бар. Рамазан деген намазхана ашып ошол жакта Эми Рамазан менен уулуңуз Рамазан уулум. Эми бул мен айтам да, мен жалкоолуктан эле үйүмдүн жанына намазхана ачып алдым депчи, алысыраак мечитке каттагандан эметип кандай десем, баягы баргандан зеригип үйдүн жанына намазхана ачып алганбыз. Алла таалам кабыл кылсын. Жамаатыбыз бар, алхамдулилла, баарыбыз ушу намаз окуйбуз, ошол жерде жакшылыкка чакырабыз, жамандыктан кайтарабыз. Элибиз, журтубуз жакшы тынч отурабыз. Азыр ушу Ала Тоодо жашайбыз өзүбүз. Жакшы ажеке. Аллах разы болсун. Эми биз өзүңүз айтып калдыңыз, могу фикх, акыйдадан сабак бердим деп, анан элибиз акыйда, фикх жактарынан кичине фикхтан жакшы эле маалымат алышты деп ойлойм да элибизчи. Анан азыр эми акыйдадан да белек устаздар, башка устаздар сабак берип атат. Анан тасаввуф багытында ошо сизди Кенжетай дамыла, жана башка дамылалар бар. Ошо тасаввуф багытында да ошол темаларда сүйлөшкөндү жакшы көрөт да. Анан биз ошол диндин ихсан бөлүгү, 3-бөлүгүн тасаввуф багытында да бир аз сүйлөшсөк, элибизде ушундай ыхластуулукка, негизи ата бабаларыбыз бизге, кыргыз элибизге дин өзү тасаввуф менен келген экен. Сопулар, эшендер, калпалар алып келген экен. Анан сизде эми ошол Эшен хазреттердин шакирти болгондуктан, жана Алла рахматын алсын, Тажикстандык Эшен хазрет, Алла рахматын алсын, ошол кишинин таалимин көрүп калдыңыз. Ошол кишиден кандай сухбаттарды уктуңуз? Же алдыгы китебиңизде ошолор айтылабы? Ошол бир тасаввуф багытында да бизге, элибизге бир сухбат кылып берсеңиз. Бул теманын аты тасаввуф деп да айтылат. Же болбосо биздин Орто Азияда көбүрөөк аралап жүргөн тарикат деп да айтылат, мисалы да. Кандай ат болбосун, ошол аттардын баардыгы ага жарашат. Илгеркилер бул тасаввуфту зухут жолу деп айтчылар. Зухут орусча айтканда аскетизм. Дүйнөнү чанып, акыреттин кызыгына чумкуп кирүүнү айтат да. Же болсо таваккул деп айтчы, таваккул жолу деп айтчы. Же болсо махаббат, ишк махаббат жолу деп айтчы да. Адеп жолу деп айтылат. Кыскасы, буга коюлган жакшы аттар аябай көп. Эмне үчүн жакшы адамды көрсөң, жакшылыгын көргөн сайын жакшы аттар менен атай берет экен да. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын канча аттары бар, 2000ден ашык аттары бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн сыпаттарына жараша ошондой аттар, лакаптар коюла берген. Ал эмес 4 халифанын канча аттары бар. Мисалы үчүн Умарга Фарук деп койгон, Абу-Бакырга Сыддык деп койгон, Усманга Зин-Нурайн деп, Алиге Муртаза. Мындай көп немелер бар. Ал мүнөздөн, сыпаттан келип чыккан нерсе да. Энди ошол тасаввуф бизде мисалы эми түшүнүлүп аткан болсо, пайгамбардын заманында сахабалар ошол жашоо менен жашаган. Андан кийинки доорда ошол неме менен жашаган, сахабалар неме жашаган. Пайгамбарыбыздан кийин пайгамбарыбыздын учурунда эле канча дин душмандары, жөөттөр токулган аят, хадистерди киргизип, эптеп элдин башын айландырып, динден алыстатып, динден арылтыш үчүн көп аракеттерди кылган, айыл аракеттердичи. Кийин келип халифалардын заманында да мындай болду. Ошентип чаржайттан адамдар келип, дин четтерге таркагандан кийин адамдар атайын келишип, ушундай бири-бири менен аралашып, журулушкандан кийин уже арабтар өздөрү мурда түшүнгөн тилини өздөрү уже бөтөн сөздөр менен армаштырып түшүнө албай калышты. Мурда пайгамбардын заманында грамматикага муктаж эмес эле. Динди түшүнүш үчүн, Куранды түшүнүш үчүн, хадисти түшүнүш үчүн грамматикага муктаж эмес эле. Айтылган түшүнбөгөн жерин Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын берекети менен түшүнүшчү эле, хадистери мененчи. Кийин ушундай жанагы араб тилинин грамматикалары бузулгандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Азирет Алиге 6 эрежени үйрөттү. Ошо 6 эрежени элге үйрөтүп койгон. Курандын мааниси сакталыш үчүн, бузулбаш үчүн депчи. Анткени кээ бир адамдар Куран окуп атканда ошол эрежеге ылайык эмес окуп койгондугу үчүн жанагы атооштук маанилерди бере албай, мисалы ошондой туура эмес маанилер берилип калгандыктан пайгамбар салам мажбур болду Азирет Алини чакырып 6 кайдан эрежени үйрөттү. Зат атоош, ат атоош, этиш деген немелерди.
Мындан кийин Hazreti Ali razıyallahu anhu Abu Asvad ad-Du'li деген кишиге ушул 6 эрежени абдан кенен түшүндүрүп берди. Abu Asvad ad-Du'li ушул ислам тарыхында грамматика боюнча биринчи калем алып баштаган киши. Көрдүңүзбү? Биринчи тил бузулуп кеткен үчүн тилге аракет кылынды. Эмне үчүн маани тилде сакталат экен да. Муну ошентип тилден ажыратты, элдерди алыс кылды, ар кандай ислам, Курандын терминдерин, хадистин терминдерини бөтөн сөздөр менен чала жартылай түшүнүп калды. Дин чала жартылай түшүнүк болуп элге тарай баштады. Кайра ошону калпына келтириш үчүн сөзсүз түрдө бир эмгек, илимий эмгек керек болду. Пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям заманында динди жайылтуу үчүн кылыч кармоого муктаж эле, кылыч эмгеги бар эле. Кийин калем эмгегине муктаж болду үммөт. Мына ошентип аалымдар ар ким өзүнүн темасында, өзүнүн өнөрүнө жараша калем кармап нахви грамматика алымдары грамматиканы калпына келтирди, иреттештирди, эрежелерди түздү. Куран жана хадистин ичинен алды ошол эрежелерди дагы. Ошондой эле фик эрежелерин дагы имам Абу Ханифа рахматуллахи өз заманында чыгып, фикта четте калбастан, аны да жерде калбастан дароо колго алып, имам Абу Ханифа рахматуллахи калем эмгеги менен эмгек кылды. Мындан кийин канча деген факихтер чыкты. Канча деген факихтер ушул кишинин эмгегине таянып туруп анан фик жазышты. Эгер имам Абу Ханифа калемин колуна албаганда, имам Шафи мазхабы келмек эмес, имам Малик мазхабы келмек эмес да. Имам Абу Ханифа рахматуллахтын түзгөн эрежелеринин негизинде булар анан кийин өздөрүнүн мазхабтарын түзө башташты. Мына ошондой эле хадис жаатында дагы аябай чаржайып болуп кеткенден кийин имам Бухари, имам Муслимдер дагы жөн турбастан алар дагы хадиске эмгектенип хадисти сактап калышты. Анткени көп деген немелер кирди. Ошондо энди ушул Курандын, хадистин баардыгыны камтып турган негизги жашоосу, хаяты, тирүүлүгү бул сезимдерде болчу. Ошол сезимдер илими калып кетти. Сезимдерди иретке келтириш үчүн, аларды бир тартипке келтириш үчүн, жапайы болуп кетүүдөн сакташ үчүн суфи алымдар дагы, биз азыр сопу деп коебуз, сопу алымдар, суфи алымдар, булар дагы ушул муштахидтерге окшош, имам Абу Ханифаларга окшош эрежелерди түзүп, мазхаб сактап, динди сактап калган сыяктуу мазхаб менен булар дагы өздөрүнүн жолдоруну, жол жоболорун түзүп, эрежелерин түзүп, чыныгы пайгамбарыбыздан келе жаткан нукура, асыл мурас болгон динди сактап калыш үчүн атайын ушул суфи алымдар чоң эмгек көрсөттү, зор эмгек көрсөттү. Бардык алымдар өздөрүнүн түзгөн эрежелерини кайдан алышты? Жөн оюнан алган жок. Китеп жана сүннөттүн негизинде алды. Китептен да, сүннөттөн да бир карыш чыккан жок булар. Ошол себептен булардын жолдору сакталып калды. Кийинки учурларда пайгамбардын заманында бир аятты окуса, андан фикты да түшүнчү, грамматикадан түшүнчү, хадистен бүт барлык жаатын түшүнчү, акыйдадан да түшүнчү да. Кийинки учурларда ошол динден, илимден алыстап кеткенден кийин, илим шаарынан, бактылуулуктордон алыстаган сайын, адамдар надандыкка жакындаган сайын көп нерселер түшүнүлбөй калгандан кийин ар бирин өзүнчө бөлүп түшүнүүгө мажбур боло баштады. Алымдар мурда нахви менен сарфты бир окучу эле. Азыр жок, сарфты өзүнчө окутушат, этиштер илимини өзүнчө кылып, зататоч илимдерин, нахви илимдерин өзүнчө окута турган болуп калды да. Ушунчалык деңгээлде. Ошондой эле фикты дагы аябай бөлүп койду. Усулду өзүнчө окута турган болду, матын жана шарттарды өзүнчө окута турган болду да. Хадистерде да ошондой болуп калды. Келип тасаввуф илими дагы бүгүнкү күндө мына тарикат тутунуп жүргөн бир туугандарыбыз жакшы билет. Ушул грамматика илимини бир устаздан алуу сөзсүз зарыл экендигин билген адам, фик илимин дагы бир устаздан алуу зарыл экенин билген адам, хадисти дагы, тафсирди дагы устаздан алуу сөзсүз милдеттүү экендигин билгенден кийин зарылчылыгыны бул тасаввуф илимин дагы устаздарын издешип, ошолорго барышып, өздөрүн тапшырышып, ошолордун айткандай кылып, өздөрүнүн мүнөздөрүн, напсилерини, жүрөктөрүнү, жан дүйнөсүнү колдон келишинче денесини намазда, орозодо Кудай Таалага багындыра алгандай, жан дүйнөсүндө Кудай Таалага багындырууда эмгектенип келип атышат азыр, мээнеттенип келип атышат иншалла. Мына ушул жан дүйнөнүн илимини жанагындай калбына, иретине келтириш үчүн сөзсүз үйрөтүүчүгө муктажбыз да. Иштин сыры эмнеде десе,
иштин сыры устазында дейт, устасында дейт да. Кайсы нерсе, мисалы үчүн мынакей бир оору болсо деле, анын ооруган сырыны, секретини анализ кылып врачтар табат да, тамыры кармап болсо да табат, мисалы компьютерге түшүп болсо да мыйерде экен деп сырын табат да, оңдоп коет анан. Мына ошондой эле бул адамдын дагы тарбия мүнөздөрүнүн бүт баарын бузулуп барышына дагы кудду машина бузулгандай же бир нерсе бузулгандай сөзсүз себептер болот да. Ошол себептердин баардыгын мындайча айтканда ордуна коюп, ага каршы ооруну дары менен ачуу болсо дагы дарыны берип дарылагандай, бул устаздар дагы, тасаввуф илиминдеги устаздар дагы нафсибизге жакпаган тапшырмаларды берип, мисалы үчүн даратсыз жүрбө дейт, түндө сөзсүз туруп тахажжуд намаз окуй 2 рекет менен 2 рекет болсо дагы дейт, мисалы сөзсүз дарат алгандан кийин 2 рекет аркасынан намаз оку дейт. Нафс көтөрө албайт. Биринчиден нафси дарат менен жүрүштү көтөрө албайт. Экинчиден дарат алып келгенден кийин намазга нафс чычаңдайт да. Мына ошондой нафс жактырбаган нерселерди жүктөптүрүп, нафсини эмне кылат экен, тарбиялайт экен да. Ошондо жанагы адамдын денеси 5 убак намазга макул болгондой эле ички жан дүйнөсү дагы 24 саат кулчулукка, Кудай Таалага калыс кул болууга даяр болот экен да. Жакшы, эме негизи илгери ата бабаларыбыз ошол сопулукту карманды дедик го. Ошол ата бабаларыбыз адептүү болгон, нарк насилдүү, мындай бир эле көз карашынан адамдар сүрдөп турган. Азыр эми карасак ошондой эле ата бабаларыбыздай азыр мусулман бетугандар сакал койду, сүннөт кийди, бирок тилекке каршы мындай адептүүлүк биздин ошол исламды карманабыз дейбиз, бирок исламда адептүүлүккө маани берген да пайгамбар. Ошо адептүүлүк кийинки кездери элибизде азыраак болуп атат да. Демек адептүүлүккө алып бара турган жол бул тасаввуф экен да. Тасаввуф. Анан кээбилер адептүүлүк тасаввуф суфий десе, кээбилер бир туугандар силер билейсиңерби деп түшүнөт. Же бир Чечняда эмелер көргөн. Анан эми бизге Орто Азия эли Матуриди акыйдасы, Ханафи мазхабы, анан Накшбания тарикаты болгон мен кой, анан Накшбания тарикатында бийлөө жок деп мындай түшүндүргөнгө аракет кылабыз, бирок сиздерде ушул нерселерди бул пайгамбарыбыздын көрсөтүп кеткен жолунан эч алыстабай турган жол экенин бир түшүндүрүп берсеңиз, китептен балким окуп бересиз. Макул. Мен китептен сиздерге жакшы болот. Бир могул жерде жана суроомо да кичине жооп берип коесуз. Ошо тарикат эмеден чыкпайт. Бул жанагы Матуриди. Ошон үчүн мындайча айтканда эрежелер түзүлдү деп эдикпи башында. Ошол эрежелер Курандан жана хадистен түзүлгөн эрежелер да. Ошон үчүн акыйдада дагы ошол Матуридия жана Ашария эки имам, акыйдада имам да. Мисалы үчүн Матуриди акыйдасы деп койгон менен бул Матуриди аслиде буну чыгарып өзү неме кылган жок, жайткан жок. Балким бул имам Абу Ханифа рахматуллах фик боюнча, ошо акыйда боюнча Фикул Акбар деген китеп жазган. Ошонун алкагында бул киши көп өз орунда пайда болгон суроолорго дагы имам Абу Ханифа рахматуллахын түзгөн акыйда боюнча эрежелерини эске алып туруп, анан кийин көп суроолорго жооп берип, өтө чоң имам Абу Ханифанын ошол Фикул Акбар эмгегинде өтө каттык мээнет кылгандыгы үчүн бул кишинин атынан аталып калды да, жол Матуриди акыйдасы депчи. Основасы имам Абу Ханифа түзгөн. Имам Абу Ханифа өзү эки фик жазган. Бири Фикул Акбар, экинчиси Фикул Асгар. Фик деген сөз терең түшүнүү деген сөз. Өтө назик жеринен бери калтырбастан түшүнүп кетүү деген сөз. Эч бир секретин калтырбастан. Ошондой майда деталдарынан бери, бөлүкчөлөрүнөн бери билип кетүүнү фик дейт. Илим билим. Жөн эле үстүртөн сыртынан эле билип коет да. Мисалы үчүн биздин ошол могул жерден бир машина өтүп кеткен болсо, машина өтүп кетти дейбиз да. Ал машинаны жакшы түшүнгөн адам кайсы машина өтүп кетти, жылынан бери мынчанчы жыл болсо керек деп үнүнөн бери таанып, маркасынан бери ажыратып берет. Буну фик дейт да, мисалы. Өтө терең түшүнгөндүгү үчүн. Мына ошондой фик алымдары дагы имам Абу Ханифа рахматуллах эки фикти жазды. Бири Фикул Акбар, ушул Акбар деген сөз Аллах Тааланын сыпаты. Улуу Аллах Таала, Аллаху Акбар деп атпайбыз намаздарда. Ошол Акбардан алынган. Аллах субхана таала ошондой өңдө мүнөздөп түшүнүү деген сөз. Аллах Таалага бир кемчилик киргизбестен улуу даңа салуу түшүнүү керек деген мааниде Фикул Акбар деп китебин атады. Андан кийин Фикул Асгар деген китеп жазды. Алланын өкүмдөрү. Ал намаз, орозо, зекет жана башка маселелер ошол Фикул Асгарда камтылган да. Ушул эки эмгекти энди уланткан адамдар, эмгек кылган адамдар
ошол ат менен аталып калды. Фикул акбарды имам Матурди рахимахуллах алейх ошонун алкагында абдан тер төгүп мээнет кылды. Бир топ эрежелерди дагы улантып түзүп чыкты. Ошол себептен Матурдия дейилди. Абу Муса Аш'ари рахимахуллах бул дагы бизден кийинки 3 мазхаб бар. Ошол 3 мазхабтын тутунуучулары ушул Абу Муса Аш'аридин акыйдасында. Демек акыйдада экиле имам бар. Ошол эки имам өздөрүнүн эрежелерин жазган. Ошол ким кайсыл имамды тутунган болсо, ошолордун эрежесинен негиздеринен чыкпаш керек. Ошондой эле тасаввуфтагы кудду ошол имамдарга окшош эреже жазган. Фикка да каршы келбей турган кылып, акыйдага да каршы келбей турган кылып, баардык жагынан түп бири-бирине мындай дал келген убакытта гана ошол тарикатты, ошол тасаввуфту туура деп белгиле дейт да. Эгер шариаттан кичине бир кыпындай чыгып кете турган болсо, ал тарикат шариаттан алыстагандыгы үчүн жараксыз деп саналат. Шарият бул сырты, тарикат анын ичи. Эми ичи сыртына бирөөсү чоң болуп, бирөөсү кичине болбойт да. Ушундай шайма-шай, пайма-пай келиш керек да. Бара-бар келиш керек. Мына ошондой болсо гана тарикат туура болот. Бирок мен сизге ушул нерсени айтып кетейин. Имам Абу Ханифа рахимахуллах алейх өзүнүн заманында тарикат жөнүндө, тасаввуф жөнүндө көп суроолор пайда боло бергендиктен ушул сөздөрдү айтып элдерди акыры тасаввуфка чакырган да. Ман тафаккаха ва лам ятасавваф тафассака dedi да. Ким фикти абдан мыкты үйрөндү, бирок тасаввуфту, суфиликти кармабады, сопулукту кармабады, мындай айтканда адеп, ахлактын мүнөздөрүн түздөбөдү, нафсин тарбиялабады. Ал оңой эле бузулуп кетет дейт. Оңой эле бузулуп кетет дейт. Анткени фикта талаш тартыштар көп. Кээбилер харам десе, кээбилер харам эмес деп кетет да. Ошо харам эмес дегенди кармап туруп бузулуп кетиши мүмкүн да. Болот, болбойт деген жерлер бар. Болбойт деген жерин кармап туруп, мисалы, болот деген жерин кармап туруп, болбой турган ишти кылып бериши мүмкүн да. Ошентип бузулуп кетиши мүмкүн экен. Тасаввуфта кыма. А тасаввуфта өзүнүн бир эрежеси тарку бир рухсат ал-ахзу бил ахват. Шариат боло берет деп рухсат берген, мажбур рухсат берген нерселерди таштайсың, өтө этиятынан карманасың деген сөз. Шариатта, фикта кайсыл этият өкүм болсо, ошону карманасың дейт да, сактык үчүн. Ушундай дейт. Имамдар эч кандай өздөрүнүн тарикатыны фиккадагы акыйдага каршы курган эмес эрежелерине. Ошол эрежелер менен шайкешкен эрежелер. Ким ушундай тарикатты тапса, андан жылбастан, кадам үзбөстөн алар менен чогуу болуп, ошол жолдо өзүнүн адеп ахлагын, талим тарбиясын, жан дүйнөсүн, мүнөздөрүнү тартипке келтирсе болот да. Сиз жана аскетизм деп койгондо кээбилер суфий десе эле бир мечитте же үйдө отуруп алып, теспих кармап ушундай адамды түшүнөт экен да. Бирок Накшбанди тарикат хазиретлеринин айткан сөзү бар экен, басбакору дилбайор. Колуң иш менен болсун, көңүлүң Алла менен болсун. Кол менен аралашып жашап, коомго пайдалуу бол, бирок жүрөгүң менен Алла менен байланыштуу. Ушул зухуд деген сөздү ушундай түшүндүрөт да. Сахабалардын заманында аябай көп ушундай зухуд сөздөр болгон, неме болгон. Мисалы үчүн Абдурахман ибн Ауф болгон, мисалы көп сахабалар бай болгон. Усман ибн Аффан разияллаху анху Мединаны камсыз кылып турган, мисалы үчүн ачарчылыктан куткарган, мисалы көп эмгектери бар. Ушул кишилер мисалы жүрөктөрүндө дүйнөнү кармаган эмес. Дүйнө сыртында болгон алар, сыртына үйгөн. Жакыр болуп, эчтеке жок болуп, жыртык чапандан башка даже бут кийими жок болуп туруп, 24 саат намаз окуган менен, орозо кармап ушундай такыбалык кылса дагы, бирок жүрөгүндө акчага болгон кичине бир кызыгуу же махаббат же акчага болгон жүрөктөгү оорду чоң боло турган болсо, ал зухуд болуп саналбайт аны. Тегерегиң толтура байлык болсо дагы, ошол байлык сенин жүрөгүңө кирбестен эле, сен байлыкты каалаган убактында Кудайдын ыраазылыгы үчүн кызмат кылып көрсөтө алат болсоң, мына бул биздин досубуз Самаган мына бүгүнкү күндө динге эмгектерди мисалы үчүн колунан келишинче, биз көбүлүгүбүз айтабыз, кызматтарын кылып атат. Устаз дагы мисалы үчүн абдан ыраазы, жакшы. Ушундай жигиттерибиз көп болсун арабызда. Алла үчүн кылат. Анан экинчиден пайдасын өзү эртең кыямат күндө көрөт. Бул бирөө үчүн эмес. Мына ошондой
тегерегине дүйнөнү үйүп алган болсо, ошол нерсени жүрөгүнө таакыр махаббатын киргизбеген болсо, бирөө бир нерсе сурап келсе, жок дебестен бере ала турган болсо, мына ошол адамды захид дейт. Ошол адамды дүйнөдөн сактанган адам дейт. Сактанган деген жүрөгүнү дүйнөгө бербеген деген сөз. Денесин берсе да, колун берсе да, жүрөгүн берген эмес. А тиги адам денесин бербеген, бирок жүрөгүн берген да. Жүрөгүндө дүйнөнүн сагынычы, дүйнөнүн арманы, дүйнөнүн өкүнүчү жүрөгүндө. Дүйнө берсе сүйүнүп кетет, дүйнө жок болсо кейип кетет дегендей. Жүрөккө дүйнө кирип кеткен каяктан билет деп айтылат да. Качан сенден бир муктажчылыктын үстүнөн бир нерсе сураган убакта сен ошону бергиң келбей сараңды кылып аянсаң, мына ошондо жүрөккө кирип кетиптир дейт. Фарс алымдарынан Гүлистан деген китепти жазган Саади Шейрази деген алым бар да. Ошол абдан жакшы бир мисалды келтирет да китебиндечи. Дүйнөдө адамдар мамилени кылганда кудду деңиздеги океандагы кемедей кылсын дейт. Эгерде кеме бүтүн болсо, канча чоң океанда да коркунуч жок, аркы берки жакка өтө берет дейт. Суу кирбесе эле дейт да ичине. Эгер кокус кичине тешилип калса ошол кеме дейт. Ал көп жүрбөй эле ортого жетпей эле чөгөт дейт да. Ошондой эле биз дагы дүйнөдө жердин үстүндө жүрсөк дагы кудду бир суунун үстүндө кеме сыяктуубуз. Дүйнөгө болгон таасирибиз жүрөктөн кичине бир тешик тапкан болсо, утечка тапкан болсо, бүттү, биз чөгөбүз, дүйнөгө чөгөбүз. Мына ошондой мисал келет да, ошон үчүн кудду кемеге окшош болгон дейт да. Сууну сыртынан кармаган. Ошончо океан, байлык, деңиз, суу. Эми 4төн 3 бөлүгү сууго. Ошондой сууну сыртында кармап атат кеме. Ошон үчүн аман калып атат. Эгер ичине алса эмне болот? Кеме чөгөт да. Ошондой эле биз дагы бул дүйнөдө жүрөгүбүзгө ошондой дүйнөнүн махаббатын ала турган болсок, биз дагы ошол суу кирип чөккөн кеме сыяктуу чөгүшүбүз ыктымалы чоңураак. Жакшы. Эми кече бир эме окуп калдык, Махмуд Афенди хазиретлеринин сөзүн, жүрөгүңө Аллах кирмейинче бакыт деген нерсени көпкө издейсиң дейт да. Анан азыр бактылуулук ислам дининде деп айтып атабыз, бирок өзүбүздө бакыт, толук бакыттуу боло албай аткан себебибиз, демек жүрөгүбүзгө Аллахтан башка нерсе кирип, жан дүйнөбүздө тынчтык жок. Ошон үчүн бактылуу боло албай аткан экенбиз да. Туура айтат. Ал шейхтин сөздөрү баш үстүбүзгө, ал кишилер жашоосунда бир да сүннөттү таштабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жашоосуну ушундай бизге да жаркын көрсөтүп кетти. Кийинки муундарга да, талебелерине да, шакирттерине дагы ошондой сүннөткө бекем болгон аалым эле. Ал абдан туура айтат, сонун айтат. Мен ушул жерде бир мисал келтиргим келет да. Кыйналып жаткан адам эмнеге муктаж? Бирөөнүн жардам колуна муктаж да. Балчыкка батып барып атат. Аны тартып коюу керек. Тартып койсоң ал балчыктан кутулуп калат. Экинчи ошол акыл эси бар болсо ошол балчыкка барып түшпөйт. Ошол жерге барса дагы айланып өтөт да. Биз дагы бүгүнкү күндө кудду ошо дүйнөнүн балчыгына белибизден баткандайбыз да. Бүгүн да биз дагы кудду ошондой жардам колуна муктажбыз да. Ошондуктан бизге бул жардам колду кимдир? Ошол балчыктан чыга алгандар жана ошол балчыктан кантип чыгара турган адамдар гана бизге жардам колун суна алат. Кээ бир адамдар балчыкты көрүп колун узатпайт, мен дагы түшүп кетпейин, мени тартып өзүнө чүрүп албасын деп коркот да. Коркушат. Ошон үчүн алар өздөрүнө ылайыксыз көрүп жардам колун узата албайт. Жардам колун узаткандар булар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан чынжыр тартып келаткан бактылуу инсандар. Устаздар дейбиз. Биздин тилде, түшүнүктүү тилде устаздар дейбиз. Дамылалар дейбиз. Бирок фарс өлкөлөрүндө, мына биз эми ош тараптарда, мына фарс аралашкан жерлерде пир дешет мисалы. Арабтарда шайх дешет. Кээ бир жерде муршид дешет. Муршид деген сөз Аллах Таала тарабынан бир инсанды туура жолго түшүүсүнө себеп болгон аалым, данышман кишини айтат да. Бизде абдан билген сөздөр, жакшы сөздөр, карынын сөзүн капка сал дейт го. Арабтар шайх деп карыяны айтат. Карыяны айтат. Неге десе, тажрыйбага, опытка абдан толгон, такшалган. Ал баардык нерсени көрөгөч көзү менен айтып берет да. Ошон үчүн сен бир кеңеш сураган болсоң, ошол кеңешти айткан болсо, карынын сөзүн капка сал дейт. Мына энди бүгүнкү күндө шайхтардын ролу ошол адамдарга туура кеңеш берүү. Карыянын сөзү ушундай орунду болгон.
ойлялардын баардыгы, пирлердин баардыгы араб тилинде шейх дейлет. Кыргызча кария деген сөз. Карынын сөзүн капка сал деген сөз ушундан келип чыккан. Улук заттардын сөзүн угуп, алардын насааты менен жаша деген сөз да бул. Эми азыр жана эле айтып кеткендей, динге только молдолордун эле, алымдардын эле пайдасы эмес, ошо сопулукту карманып, исламдын туусун бийик көтөргөн ар кандай усталар чыккан экен, соодагерлер, кандай гана багыттын мыкты адистери чыккан экен, бирок баары ошо сопулук карманган экен да, илгери тарыхтарды окусакчы. Азыр бизде деле эми элибиз кайра ошол сопулук жолго бараткандай, кайра кайтып ошол сопулук китептеринен бир аз окуп, жан дүйнөнү эме алып берсеңиз, самаган ажы. Биз башында мурун жаңы динге келип атканда, биздин динибиз, биздин салтыбызга эч карама каршылыгы жок экен да, көпчүлүк. Ана биз салтыбызда же элибизде бир айтылган нерселерди эле жакшы түшүнбөй эле ширк, ана бидат, астагфирулла. А кийин мындай устаздардан талим алып баштагандан кийин бул көрсө динде бар нерсе экен да. Жана көз түйүү десе астагфирулла дейсиң, же мындай көз ийгеп кой десе бул бидат, анан тигил бул көрсө ошо Усман радиаллаху анхудан калган, жанагындай көп нерселер өзүбүз биздин салтыбыз, динибизге мындай карама каршылык жок экен да. Мына карасак, көп кээ жерлерде болушу мүмкүн, бирок биздин основной салтыбыз, салт сана, макал лакаптарыбыз баары ошо динге шайкеш келет экен да. Мен ошо сиздин немеңизге талабыңызды аткарардан мурда бир нерсени айтайын дедим эле. Ошол пир дедик го. Мисалы биздин кыргыз тарыхында Манастын пирлери жөнүндө сөз козголот, мисалы. 12 пирге кол берген деп, мисалы. Манас атабыздын. Манас атабыздын. Негизи кыргыздарда ата деген сөздүн бул каймана мааниси, кыйыр мааниси, bundan чыккан маани, түшүнө турган маани, олиялык даражаны айтат да. Ошондой даражасы бар адамдарда ата деген. Мисалы мындай Чолпон ата, мисалы Калуулу Олия ата, мисалы көп аталарыбыз бар. Кыргызда булардын баардыгын карасаңыз, жан дүйнөсү, денеси бүт баардыгы диндин ичиндеги өкүмдөргө толугу менен моюнсунуп багынган адамдар, таслим болгон адамдар. Диндин 3-чү бөлүгүнү толуктоочу методика бул тасаввуф илими. Динди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен турганда Умар разияллаху анху айтат, көпчүлүк элек дейт, кокусунан бир киши кирип келди дейт, апатакай жакшынакай кийинген дейт, жасанган дейт, сакалдардагы капкара сонун келишкен дейт. Мааниси сахабалар таң калды да, бул мисалы үчүн бул жерде болсо тааныйт элек дейт, жергиликтүү болгондо дейт. Бул башка жактан келди дейт. Алыстан келди экен десек дейт, мындай кийимдерин карасак, азыр эле кийинип алгандай дейт да, бир жыты жок, терлеген тери жок, сасыган жери жок, жүдү какып жеген жок, сапарлык белгиси жок дейт, тааныбадык дейт. Ушундай келди дагы арабыздан пайгамбардын жанына келди, пайгамбар кудду чөкөлөп отурган экен, ат-тахиятта намазда отурабыз го, ташаххудда болот. Ошондой отурган жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ал да келип ошондой чөгөлөп отурду дейт, ташаххудда отургандай отурду дейт. Отуруп, колдорунун санына коюп туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга адеп менен, сылыктык менен, өтө бир мындай чыкканда жакшы сезим менен сурады. Исламдан кабар бериңиз дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламды түшүндүрүп берди. Сен шахадат калимасын айтасың, анан намаз окуйсуң 5 убак өз учурларында, анан орозо кармайсың бир жылда бир жолу, анан зекеттерди бересиң, шартың келип байып калсаң, элдердин Аллахтан сураш үчүн, элдин дагы батасын алыш үчүн зекетти бересиң деди. Андан кийин мүмкүнчүлүк болсо өмүрүңдө бир жолу ажы кылып коесуң. Ислам ушулардан турат деди. Исламдын темалары ушулар деди да, 5-өн айтты да. Абдан сонун айттың, туп-туура айттың десе, сахабалар таң калды. Бул биздин динибизде билип туруп сураш күнөө экендигини билбейт окшойт бул киши. Же атайлап сурап атат деди да, түшүнбөй эле. Анан кийин экинчи суроом бар деди. Ыйман жөнүндө да айтып берсеңиз деди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имандын темаларын айтып берди. Аллага ишенесиң бар экендигине, жалгыз экендигине, анын ысым сыпаттарына ишенесиң деди, периштелерине ишенесиң деди, китептерине ишенесиң деди, элчилерине ишенесиң, пайгамбарларга, акырет күнүнө ишенесиң деди, болуп жаткан жакшылык, жамандык тагдырдан деп билишиң керек деди. Ошону андан кийин өлгөндөн кийин тирилесиң, бейиш, тозок, жаннат, эсеп бардыгы бар экендигине, чын экендигине ишенесиң деди. Ушуларды айтып, абдан сонун айттың, туп-туура айттың деди да. Дагы сахабалар таң калды. Эми биринчисинде мейли, бул экинчисинде сураган, бул точно бул билип туруп сурап атат, экзамен алып атат деди да пайгамбар. Үчүнчүсүндөн кийин айтты, эми ихсандан кабар берди.
ихсан деп араб тилинде айтылат экен. Куранда да ихсан деп келет. Инналлаха юхиббул мухсинин деп коет. Алла Таала мухсиндерди жакшы көрөт дейт. Ихсанды жолунда жүргөн адамдарды жакшы көрөт дейт да. Ошол ихсан жөнүндө сураганда ошол жерде Мушкатул Масабихтин шарихи Муркатул Масабихте айтат. Ихсан деген бул ыкыластуулук деген сөз. Ыкылас мына Куранда бар, астазбилама умиру илля лиабудуллаха мухлисина деген. Кудай Таала силерди ибадат кылууга амыр кылган, буйрук кылган, ыкылас менен деп. Ыкыластуу болуп ибадат кылууга амыр кылган дейт да. Демек ибадаттын дагы бир жандоочу шарты бул ыкыластуулук экен да. Ыкыластуулук. Ошол ыкыластуулукту Куранда айтылды эле. Кийин пайгамбар саллаллаху тиги киши келип сураганда, ыкыластуулук жөнүндө сураганда пайгамбар саллаллаху ага мындай жооп берди. Ан табуда раббака кааннаху тара фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак. Сен өзүңдүн жараткан Кудайыңды көрүп турганыңдай таасирленип кулчулук кыл дейт. Эгер сен ошончолук деңгээлде таасирлене албасаң, анда мени көрүп турат ал зат, байкап турат, күзөтүп турат, карап турат, кабардар болуп турат деген бир сезимдер менен кулчулугуңду өткөр деген сөз. Бизде кулчулук дегенде намаз, ороза, зекеттердин үстүндө түшүнүп калдык да. Жок, кулчулук дегенде 24 саат Аллахтын алдындагы жашообузду айтат. Биз кул деп мойнубузду өзүбүз кулбуз да, кул болгондон кийин кулдай жашашыбыз керек. Жаратуучубуз чанып, жаратуучубузду унутуп, жаратуучубузга каршы жашабашыбыз керек. Напсибизди деп. Демек, ошол кулчулукту ушундай мааниде айтты, 24 саат кулчулукту. Эми бизде ибадат экиге бөлүнөт да. 4-кө бөлүнөт. Ошонун бир бөлүгү ибадат болсо, калган 3 бөлүгү мамиледе. Соода саттык, адамдар менен болгон колун кошуналык, ага индик, бир туугандык, ушулардын ичинде калганы 3 бөлүгү. Демек, Кудай менен бенденин ортосунда сурала турган нерсе аз эле экен, бир эле бөлүк экен да. Эртең кыямат күндө чоң жанжалга айланып, жанжалдын үстүнөн чыкпай турган маселебиз абдан чоң экен. 3кө бөлүп берет экен, 3кө бөлүп берет. Ушундай мамиле бар, жаратылыш менен болгон мамиле. Мына ошолордун астында биз кулчулугубузду пайгамбарыбыз айткандай ыкыластуулук менен өткөрө турган болсок, Кудай Тааланын ибадатында дагы ибадатыбыз жандуу болот, жакшы болот. Ошондой эле калган 3 бөлүгүнү түзгөн мамиле бабында дагы, темасында дагы тегерегиз менен мамилелерибиз бардыгы Кудайдан корккондугубуз үчүн биз кыянат кылуудан сактанабыз. Жөнөкөй эле бир мисал, бир адам келди дагы сизден бир нерсени сурады. Ал сизге аманат болду. Сиз ошол жерде билсеңиз жооп беришиңиз керек. Билбесеңиз, биле турган адамга аны багытташыңыз керек да. Ал адам муктаж болуп сурады. Ошон үчүн сиз ага жардам бериш сиздин мойнуңуздан билдет. Билбейткенде тескери баспаш керек. Анткени жардам берүү да бизге важип. Аны энди суроо аманат болдубу? Жообу андан да күчтүү аманат да. Жообун туура бериш керек, билип бериш керек. Билбестен туруп бербеш керек да. Бүгүнкү күндө молдолордон бир маселе сурап атса, молдого чейин эле тегеректеги адамдар жооп берип коет да. Анын аныгына жетпей элечи. Помоюму деп. Помоюму дейби. Кыскасы ошондой нерселер бар. Булардын баардыгы жанагы ыкыластуулуктун жоктугунан. Кудай Тааланын алдында өзүнү Кудай мени көрүп турат, сезип турат, байкап турат, кабардар болуп турат, баардыгын каттап турат, жазып турат деген сезим болбогондуктан чар жайып мамиле жасап атабыз тегереккечи ар кандай болуп. Ошол нерсенин баардыгын иретине, тартибине келтириш үчүн бизге ушул эрежелер түзүлдү. Намазыбыздын иретини фик менен түздөйбүз да. Андан кийин ыйман, акыйда, ишеним темасында идеологиябыз, вероубеждение деп коебуз, ишеним жаат баардыгы ал дагы бир тартипке түшүш үчүн биз акыйда илимине муктажбыз. Демек, исламды үйрөткөн илимди фик деп атаган болсо, ыйманды үйрөтө турган илимди акыйда, жоксо илми тавхид, жоксо илми калам деп айтылат. Андан кийинки үчүнчү ихластуулукту үйрөтө турган илим тасаввуф жоксо тарикат деп айтылат да. Махаббат жолу деп коет. Мына ушул. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп бергенден кийин тиги киши айтты: "Ой, сонун абдан жакшы жооп бердиң" десе, сахаба да таң калды. Анан айтты: "Дагы 4-күн суроом бар. Кыямат күнү качан болот?" дегенде, пайгамбар саллаллаху кичине сүкүт сактап туруп айтты: "Мал мас'уду анха би'алама анис саили" деди. Бул сурала турган маселе эмес. Бул суралса да жооп бере ала турган маселе эмес. Муну мага караганда сен жакшы билесиң деп жооп берди. Бу жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисалы үчүн такыр эле жанагы билбестигинен эмес,
balki ko'p masalalarda Alloh subhanahu taolo jashuruni buyurgan. Ko'p masalalarda jashurusun buyurgan. Oşol Peygamberler Mi'rajga çıkkanda 90 ming söz söylegen bolsa Allah subhanahu taala oşonun 30 mingini gana aytkın degen. Kalgandарын жашырган мисалда. Мына Мираж деп калдык. Бүгүн өзү Мираж кечеси, Кудайым буйрса. Бүгүн Кудай кааласа шамдан кийин 27-сине ойт. Ражап айынын көп алымдар Насафи, имам Насафи рахимахуллах алейх дагы 27-си ошол Ражап айындагы Мираж кечеси деп белгиленет да. Мында да жакшы амалдар аркасы болот. 2 рекет намаз окуп, Фатиха сүрөсүн окуп, аркасынан Кул Хуаллах сүрөсүн 11 жолдан окуса 2 рекетинде тең. Анан аркасынан дуа кылса, Аллах субханаху вадасы берген, адамдардын жүрөгү күнөө менен, бидат менен өлүп бараткан кезде мен анын жүрөгүнү ушул амал менен тирик сактап каламын дейт. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Мираж кечесинде бардык пайгамбарлардын даражасын бийик көтөрбөдү. Анын дагы даражасын ушул Мираждын урматынан башка момундарга караганда бийик көтөрөмүн деген уадасы бар экен. Ушундай жакшы амалдар бар. Кайра кайталап калсыз. Бүгүн кыз элибизге ушундай амал кылса жакшы. 2 рекет намаз окуп, бул ыктыярдуу амал. Бул жүктөлгөн амал эмес. 11 рекет ихлас биринчи Фатиха сүрөсүн окуйбуз биринчи рекетте. Анан ихласты 11 жолу окуйбуз. Экинчи рекет дал ушундай. Фатиха окуйбуз, аркасынан 11 жолу ихлас сүрөсүн окуйбуз. Анан намаз бүткөндөн кийин аркасынан салаватты 10 жолу айтып коебуз. Бул эң азы. Эң азы. Жакшы устаз. Эми анан кийин мен ушул хадисти бүтүрүп коеюн, анан кийин неме кылайын. Ошол хадистин аягында жанагы кыямат жөнүндө сураганда ошондой жооп берди. Макул буну айтпайт экенсиң, анда эмесе ошого чейинки белгилерди айтып бербейсиңби деди. Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты да. Ошого чейинки белгилерин айтты. Мисалы үчүн каяктагы койчумандар, жалаң буттар ушундай элге эрегишип үйлөрдү салууга, бийик салууга, курууга жарышат депчи. Андан кийин ушундай бир бейбаш перзенттер келет, ата-энесине баш ийбеген бир перзенттер келет, ата-энеликтен, балалыктан кечилип кеткен ак болгон балдар көбөйөт деген бир немелерди айтты. Айтты да анан кийин кетти. Кеткенден кийин Умар алардын ичинен эң каттык таңыркаган ошол эле. Пайгамбар ошол таңыркаган Умарды карап туруп айтты: "Атадри ман ис-саил я Умар?" Умар, билесиңби бул киши ким деди? Билесиңби деди. Айтты: "Жок" деди. "Сиз жана Аллах билбесе биз башыбыз катуу эле калды" дейт. "Бул Жабраил" деди. "Силердин ушу топ отурганыңардан пайдаланып, диниңер кайсы темадан турарыны үйрөтүп кетиш үчүн кетти, талим бериш үчүн кетти" дейт. Талимди Жабраил алейхиссалам 2 мааниде берди. Бири көрүп туруп үлгү ала турган талим, экинчиси угуп туруп үйрөнө турган талим болду. Көрүп туруп үйрөнө турган талим адеп ахлактары. Улуктардын алдына барганда, жакшы адамдардын алдына барганда кандай кийинип барууну, тер кийими менен, сасык кийими менен адамдар менен мамиле кылбоону. Пайгамбардын заманында сахабалар чаржайып болуп ар кандай отура берет эле. Жабраил алейхиссалам келип пайгамбардын алдына келип чөкөчүп отургандан кийин бир да сахаба пайгамбардын алдында ошондой беркиндей чаржайып болуп отуруштан уялып калышты дейт да. Неге десе, бир ыйык периште келип пайгамбардын алдына чөкөлүп отурду дейт да. Ушул нерсени бүгүнкү күндө шакирт менен устаздын арасында, пир менен муриттин арасында сакталып калды бул отуруш. Аллах субханаху таала эң жакшы көргөн отуруш ушул болгондуктан намазда ушул отурууну бизден талап кылды. Аттахиятта ошондой отургун депчи. Башка отурушубузду жактырбайт экен. Ошон үчүн отургандардын ичинен ушул отуруш жаккан үчүн Кудай таала ушуга буйруду да. Жабраил да пайгамбардын алдына келип ошондой отурду. Демек, ошо чөгөлөп отурганда медицинанын да жаатынан караганда көп ден соолукка пайдасы бар экендигин айтып келишет да. Кан жүгүрүүлөрү бүт баары жакшы болот экен. Устаз, вакыт учкан куш дегендей бир 5 минуттай вакытыбыз калыптыр. Ал китептен окуп берсеңиз. Макул, Кудайым буйрса, мен сиздерге жана угат бердим, ушу китептен бир нерсени түшүндүрүп берейин деп. Эң негизгиси биз тасаввуф жөнүндө сөз козгодук, Тасаввуф деген сөздүн аныктамалары бар экен. Анан мунун келип чыккан сөздөрү бар экен. Бул көптөгөн адамдар тасаввуф жөнүндө ар кандай сөздөрдү айткан экен. Бул жерде алымдардын сөздөрүнүн баарынан жыйынтык алып келип, Хуласату тасаввуф деген китеп чыккан. Бүтүн бардык суфий алымдардын сөзүнүн жыйынтыгы деген китеп. Ушул жыйынтык сөздөрдөн бирөөсүн айтып берейин. Фи вужухи тасмиятихи аквалан кесира. Бул тасаввуфтун аталышында көптөгөн аттар бар. Тасаввуф дегенде литасфияти батинихим бинурил ма'рифати ва тавхид. Ички жан дүйнөсүнө тавхид жана марифат нуру менен тунартып тазалаган инсанды тутунган жолун айтат экен. Түшүндү? Экинчиси
Ashabus suffa fit tajrid. Dünyaga bolgon açközdüktü sahabalar siyaqtуу dünyadan özüdөн çıgarуу керек экен. Бул açköздүк ушунча жаман нерсе, адамды тыкпаган жери калбайт. Акыры апарып дозокко апарып тыгып тынат да. Тынып анан тыгып тургандан тынат. Бул tasavvuftun birden bir күрөшө турган эме биздин ичибиздеги açköздүк менен, жаман мүнөз менен күрөшөт экен да. Tasavvuftun ошол тамгаларында та тамгасында bir маани бар дейт. Tavba деген сизден tasavvuf тутунан деген адам те тамгасындагы анын мааниси инсандан Алла Таала чыныгы тобаны талап кылат экен. Тоба кандай болот? Тоба сен шайтандын жолунан Кудайдын жолуна, Рахмандын жолуна өтөсүң. Күнөөдөн соопко кайтасың. Бидаттан сүннөткө кайтасың. Тоолугу менен кайтасың. Тилиң менен эле эмес, бүткүл жан дүйнөң, вужудуң, тулку боюң менен кайтууну тоба дейт. Тобанын экинчи шарты, кабыл болуп турган шарты, кайта экинчи ошого баспаш керек, кайтып барбаш керек. Те бизден ошон tasavvuftагы та тамгасы ошону талап кылат экен, чыныгы тобаны талап кылат экен. Экинчиси tasavvuftагы сат тамгасы. Бул сафаул калб ва сафаус сир. Ички жан дүйнөнүн жана жүрөктүн тунуктуулугу, тунарусу, тазарусу. Жолуса нафсинин тазалануусу. Үчүнчү тамгасы tasavvuftагы вав тамгасы бул вилаят. Siz tavba kılgandan keyin, can dünyanızda tazaлагандан keyin siz Kuday Taalaga dost boluğa dayarsız деген söz eкен. Vilayet darajasına jetetkensiz tasavvufun 3-cü tamgasında. 4-cü tamgası fa tamgası, bul siz uşo Kuday Taalaga dost bolgandan keyin dostundan ayanbay turgan bolup, büt bark meselenizi Kudayga arnayt ekенсиz да. Биздин устазы Hindistandagылар достун эң төмөн даражасын айтайынбы дейт. Дос ушундай болот. Сенин үйүңдөгү муктажчылыкка келген болсо, сен жок болсоң, сенден сурабастан алып кетпесе, sen барып туруп, неге сен муктаж болуп туруп келтирип, ошон бар нерсени алып кеттиң, койбу, машинеби мисалы, неге алып кетпедиң деп барып уруш алса, ошол экөө дос экен дейт да. Эгер алып кете турган болсо, неге алып кетет, бирөө сурабайбы деп мындай кичине сурабаса да айта албаса да кыйрылып кала турган болсо, а экөөнүн достугу жок экен дейт да. Дос деген сөз биринен өзүнөн эч нерсени аянбастан арноо деген сөз экен. Кудай Таалага сиз дос болгонуңуздан кийин сиз баардык нерсени арнайт экенсиз дагы фа немеси менен тамгасы менен фана бабына жетет экенсиз. Фана деген сөз Кудайдын жолунда бүт баардык нерсени берип түгөтүү жок кылуу деген сөз. Керек болсо өмүрүңүздө, жан дүйнөңүздө баарын Алла Таалага арнайсыз деген сөз экен да. Tasavvuf ушуга чакырат экен. Чыныгы тобага, жүрөктүн тунарусуна, тазалыгына жана Кудай менен достошууга. Tasavvuftун дагы бир немеси bendelik sıfatты özдөштүрүп, Kudaylık мүнөздү дагы өзүзгө жакшынакай кооз кийим кылып кийүү дейт. Кандай Kudaylık мүнөз? Кудай кечиримдүү болуу керек. Кудай ырайымдуу, биз дагы тегеребизге ырайымдуу болушубуз керек. Кудай берешен, биз дагы берешен болушубуз керек. Мисалда, мына ушундай Алла Тааланын жакшы мүнөздөр бар. Ошону өздөштүрүү дейт. Tasavvuftун негизги темалары жараткандын өзү болот, жараткандын сүйүүсү болот. Tasavvuftun kızıkkan teması Allahu Subhanahu Teala menен bendенин ортосундагы мамилени түзүү болот да. Бир кинода бир суфийге тиешейин деп атканда даже мусулман эместер да билет экен, бул суфилер Кудайдан башка эч ким менен иши жок экен. Его не трогай дейт да, он суфий дегендей. Бул суфий адам өзү эч кимге зыяны тийбей турган Кудайдын бир сүйгөн бендеси болуп калат экен да. Ооба. Ошондой болот. Мен сизге жана мен бир немени айтып атып, сөзүм кезилип калып токтоп, ошондо жыйынтап койсом болобу? Имам Абу Ханифа айтты го, фикти үйрөнтүрүп, абдан үйрөнтүрүп анан tasavvufту кармабаса, ал бузулуп кетет, фасык болуп кетет деди да. Анан кийин Имам Малик рахматуллахи ушунун аркасынан ушундай сөз айтты. Имам Шафи айтты. Ман tasavvafa ва лам ятафакках лам ятазаххат деди. Фикти үйрөнбөстөн туруп түз эле суфиликке кирип кетсе, фиктен эч кандай кабары жок дейт да. Анан ал фикти билбеген болсо, фикти дагы жашоосунда улантып үйрөнбөсө, ал лам ятазаххат дейт. Захид боло албайт дейт. Сактана албайт. Харам не, халал эмне фиктен ажыратылат да. Ошол маселелер. Фик караган маселелерди ал билбегендиктен дейт, сактана албай калат дейт. Анан ибадатта дейт, анын ийгилиги болбой калат дейт да. Имам Малик рахматуллахи айтат, ман лам ятасавваф ва лам ятафакках тазандака дейт. Суфиликти да үйрөнбөсө, фик илиминде үйрөнбөсө, ал зиндик болот дейт. Зиндик дегенде араб тилинде кудайсыз, атеист деген сөз. Динден чыгып кеткен дейт. Имам Ахмад Хамбали жыйынтып мындай дейт. Ман тафаккаха ва тасаввафа факат тахаккака дейт. Фикти да үйрөндү, суфиликти да үйрөндү,
ал акыйкат жолго түшүптүр дейт да. 4 имам ушул сөздү ушундай аныктама берген суфилик жөнүндөчү. Демек 4 мазхаб тең суфиликти колдойт. Диндин толуктоочу 3-чү бөлүгү. Муну ким чаңган болсо, диндин 3-чү бөлүгүнө Жабраил алейхиссалам пайгамбарга алып келген суроону чаңган болот. Өзүнүн диндин 3-чү бөлүгү. Демек тасаввуф, тарикат менен биз диндин калган 3-чү бөлүгүн толуктайт экенбиз. Акыйда менен фик менен толукташынча толуктадык. Энди калган фик менен акыйда толукталбаган жери бар, аны толук тасаввуф менен толуктайбыз. Ушул 3-чү бөлүгүн биз сөзсүз ар бир адам өзүнө кайдыгер карабаса, ушуну зарыл деп билет. Устаз кайра акыркы имамдын айткан сөзүн айтып койсоң. Имам Ахмад Хамбали рахмахуллах айтат: "Ман тафаққаха ва тасаввафа фақат тахаққаqa." Ким фиқ илимini үйрөнсө, жана тасаввуф илимini үйрөнсө, тахаққаqa, акыйкат жолго түшүптүр дейт. Ошол адам акыйкат экен дейт да. Я Алла, ошо баарыбызды ошо акыйкат жолунда жүрүштү насип этсин. Фикты да, тасаввуфту да билип, ошого амал кылып, Кудайдын сүйгөн бендеси болушка баарыбызды элибизди насип кылсын. Жараткан Алла ошо Түркия жана башка жакта кыйналып аткан Сирияда аякта мусулмандар, бир туугандар, аларга да жардам берсин. Бир дуа кылып коюңуздар. Ошо менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Бисмиллахи хайрил асма. Бисмиллахи роббил арди вас сама. Бисмиллахиллади исмуху баракатун ва шифа. Бисмиллахиллади биядихи шифа. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва фис сама'i вас сам'алим. Бисмиллахи ма ша Аллах ла ясуқул хайра иллаллах. Бисмиллахи ма ша Аллах ла ясрифу су'a иллаллах. Бисмиллахи ма ша Аллах ла ядфa'ул бала'a иллаллах. Бисмиллахи ма ша Аллах ла яшфил амраза иллаллах. Бисмиллахи ма ша Аллах ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах. Бисмиллахи ма ша Аллах ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллахым, дүйнөдөгү бүтүн бардык болуп жаткан нерсе сенин тагдырыңдан албетте. Сенин тагдырыңдан деп билебиз, я Аллахым. Жакшылыкка да өзү себепчүбүз, жамандыкка өзү себепчүбүз, я Аллахым. Бир кандайдыр бир кемчилигибиз себептүү, я Аллахым, катабыз себептүү, я Аллахым. Жашообуздан ийгиликти алган болсоң, я Аллахым, кемчилигибизди, катабызды кетирип, я Аллахым, кечирип, ошол ийгиликти келтирген, я Аллахым. Ката кемчилиги себептүү, я Аллахым, бир берекени алып аткан болсоң, өмүрүбүздөн, жашообуздан, я Аллахым, күнөөлөрүбүздү, каталарыбызды кечирген, я Аллахым, жана өмүрүбүзгө берекелерди келтирген, я Раббим. Амин. Я Аллахым, күнөө-кемчиликтер себептүү, я Аллахым, бир түйшүк берип аткан болсоң, я Аллахым, күнөөлөрдөн чын жүрөктөн тооба кылып кечирим сурайбыз, я Аллахым. Ошол түйшүктөрдү, балилерди бүтүн дүйнө жүзүндө мусулмандардын башынан кетирген, я Аллахым. Айрыкча мына ошол бүгүнкү күндө Түркия жана Суриядагы жана башка тегеректеги момун мусулмандардын башына түшкөн, я Аллахым, кырсыкты түйшүктү, я Аллахым, оң жагынан кылгын, я Аллахым. Өтүп кеткендерде рахматыңы алып, магфиратыңы алып, айкөлдүгүңү алып, бейишиң менен сыйлагын, я Аллахым. Калган ооруп майып болуп калган адамдарга, я Аллахым, өзүңдөн шифай камила, шифай ажила, шифай мустамираңды бергин, я Раббим. Я Аллахым, калгандарыбызды баардыгыбызды, я Аллахым, жакшылыктан да, жамандыктан да сабак алуучу кылып, я Аллахым, жакшы жаман окуяларды биринин аркасынан түн менен күндү ээрчиткендей, я Аллахым, Куранда эскердиң, я Аллахым, Курандын ичиндеги бүтүн бардык насааттарыңды тутунуп, башкаларга да үлгү болууну, я Аллахым, кыямат күнүнө чейин урпактарга дагы, я Аллахым, ушул улук жолду насип кылгын, я Аллахым. Жараткан Аллах субхана таала ушул бүгүнкү жума күндүн ыйык мөөнөттөрүндө турабыз, жана Мераж кечесинде туш болуп турабыз. Аллах субхана таала Мераж кечесинде пайгамбарыбызды сыйлап, тилегини бергендей, бизди да Кудай таалам ушул эфирде туруп тилегенибизди Аллах таалам берген болсун. Элибизде ынтымакта, достукта, бири-бирибизге болгон махабатта, бири-бирибизге болгон ыхластуулукта Аллах таалам бириктирген болсун. Жамандыктан, бали көрө албас көздөн, суктан, назардан, тескери дубалардан, жана жин шайтандардын васвасасынан Кудай таалам өзү асыраган болсун. Аллах субхана таала жетекчилерибизди, Аллахым, өзүң жерин сүйгөн, элин сүйгөн, жерине күйгөн, элине күйгөн, жакшы динде да ыхластуу, жандуу, исламда, иманда бекем болгон жакшы жетекчилерди бергин, я Аллахым. Жалпыбызды жакшылыкта жалгап жараткан Аллахым, жаннатыңда жайгаштыргын, я Аллахым. Ва саллаллаху аля саййидина Мухаммади ва алейхи ва сахбихи ажмаин. Аллахым, бизди мына ушундай элге алып чыгып, кичинекей бир жакшы сөздү элге улап берип, ушул жерде кызмат кылып аткан инилерибиздин, карындаштарыбыздын дагы келечегин кең, тилегин тегиз кылып, я Аллахым, үммөттүн үлгүсү, келечектин күзгүсү кылган жакшы сонун бенделеринен, салих бенделеринин катарында кылган. Рахмат, ажекелер келип бергениңизге рахмат, Алла ыраазы болсун. Дагы ушундай жакшы эфирлерибиз боло берсин. Урматтуу элим, сиздерге да рахмат, мусулман бир туугандар. Ушинтип биз менен көрүп, колдоп, лайктардан басып, биздин ушу каналыбызга дуа кылып, мусулман каналыбызга жалаң бизди колдоп туруңуздар.
Görüşкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.